Урматтуу көрөрмандар, бүгүн дал ушул YouTube каналдагы көп берилген суроолорго жооп алуу үчүн атайын мен ушул дарыгердин алдына келдим. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле Венера Мамаджанова, гинеколог дарыгер, сиздердин суроолоруңузга кеңирээк жооп берет. Доктор, дал ушул биздин YouTube каналыбызга көптөгөн кош бойлуулук боюнча суроо бергендер көп да. Кантип пайда болот, кантип жаралат, эмне үчүн кош бойлуу болбой жатам, менде мындай ооруп атат, эмне үчүн курсагым ооруйт, бала канча айда кыймылдайт, кандай болот, ушул суроолор аябагандай көп болуп атат. Келиңиз эми ушул суроолорго кеңирээк жооп берсеңиз. Саламатсыздарбы? Негизи биринчи бул кош бойлуу болгон эң жакшы мезгил бул 22 жаштан 28-30 жашка чейин мезгил болуп эсептелет. Ушул мезгилде организм моралдык жактан, физикалык жактан, психологиялык жактан даяр болот. Биринчи кош бойлуу качан башталат? Уруктандыруудан кийин башталат. Овуляция мезгили деп айтылат. Бул этек киринин келген күндөн 12 күндөн баштап 16 күнгө чейинки мезгилде овуляция жүрөт. Овуляция жүргөндө яйцеклетка чыгат. Ошол чыккан яйцеклетка менен эркектин сперматозоид кошулуп, анан кош бойлуулук болот. Бул мезгилде кош бойлуу кошулгандан кийин оплодотворение деп айтабыз биз. Кошулгандан кийин трубалар менен барат. Трубалы менен барып туруп 5-6 күндүн ичинде ал маткага түшөт. Маткага түшкөндөн кийин ички чел кабыгы матканын эндометр деп коебуз. Анын үчүн эндометр да жакшы болуш, ошол жерге жайгашат. Ошол мезгилден баштап анан биз УЗИден көрө алабыз. Ошондуктан кээ бир аялдар келишет, боюнан задержка боло элекмин, этеккерим бир күн келбей калды, УЗИден көрүнөйүнчү деп. Ал мезгилде көрүнбөй калышы ыктымал. Задержка болгондон кийин бир 6-7 күндөн кийин анан матканын ичине бул түйүлдүк түшөт. Түйүлдүк деген эмне? Бул грек тилинен алынган, бул кап деген сөз. Ошо каптын ичинде деген сөздү билдирет. Ошол бир каптын ичинде түйүлдүк өсө баштайт. Түйүлдүк эмне менен тамак азыктанат? Чоңойгон сайын плацента деген бар, жанагы шериги деп коет баланын, ошол менен азыктанат. Ошол аркылуу кан менен барып туруп бала ошол менен азыктанат да. Негизи биринчи түйүлдүк өсө баштаган өзүңүздөр көрүп жаткандай эле эң важный деп айтабыз, коркунучтуу мезгил. Важный мезгил болуп, бул биринчи овуляция болгондон кийин 8-9 жумага чейин бул өтө опасный мезгили, анан өтө этияттык менен дыккаттык менен мамиле кыла турган мезгил деп эсептелет. Себеби эмнеде? Ушул 6 жумалык, 7 жумалык, 8 жумалык болгондо өзүңүздөр көргөндөй эле нерв системасы калыптанат. Жүрөк, верхний конечность, колдору, буттары, губы, небо деп, илектери, анан кийин кулактары калыптана баштайт. Эгерде ушул мезгилде аял киши түйүлдүк оплодотворение болгондон кийин 10 жумага чейин жөнөкөй эле, ошо биз айтканда жөнөкөй деп коет элдер, грипп оорусу менен же башка ооруларга чалдыкса, же туура эмес өзүн алып жүрсө, ушул мезгилдерде, именно ушул мезгилдерде көп патологиялар болот, тубаса оорулар пайда болот, оорукчан балдар төрөлөт, түшүп калат, өспөй калат. Ошон үчүн дыккаттык менен ошо биринчи триместр деп биз айтабыз. Биринчи триместрди аябай абайлап өзүнүн аял киши этият алып жүрүш керек. Сууктан деле мүмкүн эмеспи оор иштер? Да, оор иштер болбойт. Өтө мындай стресске учурабаш керек, оор жүк көтөрбөш керек, туура тамактаныш керек, анан кийин эле жүк көтөрбөш керек десе, бирок бул мен айтам, беременность, кош бойлук бул оор эмес, бул нормальный Алтайдын берген бир период жизни деп айтылат да. Мен оорукчан адамдай болуп туруп эле мен болбойт, тигини болбойт дегенге болбойт. Негизи оор көтөрбөш керек, стресске учурабаш керек эмес дарыларды ичпеш керек. Туура тамактануу, таза абага көбүрөөк чыгуу, сейилдөө, кеч жатарда көп тамак жеп албоо, күнүнө 3 маал эмес, кош бойлуу аял
аз-аздан тез тамактанып турганы аябай жакшы болот. Анан рационго көбүнчө күнүгө эт кошуш керек, мөмө чөмө, жашылчаларды кошуп туруш керек. Биздин Кыргызстан жакшы, бизде бүт мөмө чөмө өсөт. Ошо мөмө чөмө жетиштүү болот. Анан айтып калат, витаминдерди ичип койсом менин иммунитетим көтөрүлөбү, балам жакшы болобу деп айтат. Бул аз маз туура эмес маалымат. Витаминдер эч качан мынтип өзүнчө пайдасы андай деле көп деп айта албайм, өзүнүн периоддары болот. Негизи бул кош бойлуу аялдарга фолий кислотасы менен йодомарин деп, бул доказано медицина деп айтылат, назначение кылынат. А витаминдер 3 айдан кийин берсек болот. Жаз күз мезгилдеринде көбүрөөк витаминдерди биз балдарга, кош бойлууларга кошобуз. Жакшы, доктор, ошол жерде мисалы үчүн биринчи триместрде сиз айттыңыз, көп нерселер мүмкүн эмес, себеби бул бала эми гана жаралып атат депчи. Ошол эле учурда мисалы үчүн кош бойлуу эне кош бойлуу экенин билбейт да бул жаралып атканычы. Же белгилерин бере баштайбы? Ошол учурда жыныстык катнашка барса ата менен эне, ошол учурда балага эч кандай зыян тийбейби? Түшүп калышы мүмкүн эмеспи? Өзү эгерде кош бойлуулук нормалдуу түрдө өтүп аткан болсо, жыныстык катнаштын андай зыяны жок. Буну мында аз-маз азайтабыз деп айтабыз, анан абайлап да айтабыз, бирок болбойт деген сөз жок. Эгерде аял киши мына ден сак энеден ден сак бала төрөлөт дейбиз, эгерде аял кишиде кандайдыр бир оорулары болсо, ошолорго биз айтышыбыз мүмкүн абайлагын. Баягы ИЦН деп коебуз, исмико-цервикальный недостаточность деп айтылат. Бул ошол шейка матки деп жатын моюнчасынын бош болгондо, ошондо кошулганга болбойт деп биз 22 жумадан кийин болбойт деп аларга өзүнчө кеңешти беребиз. Негизи алганда кош бойлуулук бул дагы бир жолу кайталам, бул оору эмес, кадимкидей жашоо менен жашай берет. Жыныстык катнашка барса болот, эгер ден соолугу чын болсо жыныстык катнашка барса боло берет. Анан көпчүлүк билбей калып, мындай көп суроолор келип турат. Мен кош бойлуу болгонун билбей калып, укол алып алыптырмын, рентгенге түштүм, флюорографияга түштүм деп, же вакцина алып алдым. Азыркы мезгилде ошо вакцина тууралуу көп суроолор болуп атат. Коронавируска каршы вакцина алып алдым, эмне болот деп. Өзү дүйнөлүк ВОЗ боюнча, Всемирная организация здравоохранения боюнча уже далилденди. Европа өлкөлөрүндө 22 жумалыктан баштап туруп вакцинацияны өткөрө башташты. Значит, бул уже зыян андай жок. Бирок далилдене элек кандай таасири болот, буну убакыт көрсөтөт. Бул жаңы оору. Эмне болоорун биз пока бир убакыттан кийин анан көрөбүз эмне болгонун. Азыркы мезгилде бизге айтышат, кош бойлуулукту пландаштыруудан астында 2 ай мурда алыш керек вакцинацияны. Анан кийин вакцина алса болот деп. Анан флюорография өзү негизи кош бойлуу мезгилде рентгенге флюорография түшкөнгө болот. Бул облучение берет да. Бала оорукчан төрүп калышы ыктымал. Эми өсүү темпи кандай болот? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Өсүү темпи өзү негизи көп суроолор болот, ошол кыймылдоо, баланын кыймылдашы. Негизи 7-8 жумалыкта эле уже баланын орган системалары калыптанып калат. Мына баланын 7 жумалыкта баланын узундугу уже 4-5 мм болуп калат да. Андан кийин беди уже почти бүт органдары сформирован деп айтылабыз, калыптанган болот. Ушул мезгилден баштап уже бала кыймылдайт. Бирок бул кичинекей болгондуктан эне буну сезбейт. Эне качан болуп сезет? Эгерде биринчи жолу боюнда болуп аткан болсо, 20 жумадан өткөндө сезет. Эгерде экинчи баласы же үчүнчү баласы, анда эртерээк сезе баштайт. 16 жумадан 17 жумага чейин уже баланын кыймылдоосун сезет. Бала кандай кыймылдайт? 1 саатына нормада 10 жолу кыймылдайт да. Эгерде анан пробалары бар, мындай тести деп айтып коебуз. Кечинде тамактан кийин байкаштырып көр деп айтабыз аялдаргачы. 1 саат ичинде байкаштырат да. Баланы 1 саат ичинде караганда, эгерде 10дон же 8ден аз кыймылдаса, бул уже врачка кайрылыш керек да. Или өтө эле көп кыймылдап калса. Негизи ошондо уже дабагери кайрылыш керек. Тамак жегенден кийин кечинде баланын кыймылдашын ушинтип аял киши, ар бир кош бойлуу аял изилдесе болот да. Ошо карап туруп көрүнөт. Эгерде ошол бала аз кыймылдап калса, же өтө эле көп пытырап калат го. Анан көпчүлүк коркот, балам көп кыймылдап пытырап, анан 3-4 саат кыймылдабай калды деп коркушат да. Андан коркпогула деп айтабыз. Бала да уктайт, дем алат. Уктаган дем алуу мезгилдери болот да.
ошол үчүн токтойт дейм. Да. А мисалы үчүн ошол курсакта кээ бир учурда жанагы курсагым түйүлүп калды, катуу ташка окшош болуп калды деген учур болот да. Мындай учурда энеге деле аларга деле зыян келбейби? Ал эмне үчүн ошондой Буну көбүнчө ушул угроза деп айтып коюшат, матка в тонусе деп айтабыз. Мына УЗИ кылганда биз аялдарды көргөндө маткасы ушундай силерге айткандай ташта катып калды деп. Ол негизи эгерде көп катса бул өтө зыян. Буга эмнелер алып келиши мүмкүн? Ошол эле эненин оорусу алып келиши мүмкүн. Көбүнчө стресс алып келет да, физический, эмоциональный стресстер көп алып келет. Ошондо матка катып калганда кан айлануу азаят дагы, бала уже кандай десек абга жетпей кыйнала баштайт деген сөз да. Себеби ошол пуповина деп коебуз, мына көзүңөрдө көргөндөй, мына пуповина менен киндиктен азыкталат да. Ошо жаш кан айлануу болбой калат да. Кан айлануу болбогондо бул уже өмүргө коркунучун келтирет да. Ошондуктан биз эмне деп айтабыз кош бойлорго, биринчи успокойсак, кыжаат болбоо, баары жакшы болот, кез-кээде болуп тура турган бул нерсе. Эгерде көп болуп турган болсо, биз бунун себептерин издей баштайбыз. Сөзсүз себеби эмнеде болуп атат? Анан эгерде кан келбесе, суу келбесе, покой деп определенный дарыларды жазып беришибиз мүмкүн. А эгерде кан келип, тонус бул катып, кан келип калып, суу келсе, срочно биз госпитализация деп айтабыз, больницаларга жаткырабыз да.